Кыргызстанда орто эсеп менен жылына 40тан ашуун тасма тартылат. Жумасына бирден, кээде 2ден тасма жарык көрөт. Ал эми ар бир шаршемби күндөрү болсо кинобизнеске тиешеси бар адамдар, ырчылар, блогерлер чогулуп, жасанып алып жаңы тасманын жабык көрсөтүүсүнө же башкача айтканда ачылыш аземине барып турушат. Бүгүн болсо KG Top 5 YouTube каналы жакынкы арада чыга турчу тасмалар жөнүндө айтып бермекчи. Каналга катталып лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. 3 күн. Буга чейин бизге күрөш, разбой, Кара жаным сыяктуу хит тасмаларды тартуулаган Чебер Production студиясы 3 күн аттуу даават тематикасындагы тасмасын тартып жатканын соц тармактарда көрүп жаттык эле. Башка ролдордо болсо Саламат Алиев, Амантур Мусаев, Улан Өмүралиев аттуу Мен деген мыкты актерлор ойногон. Тасма 7 август күнү жарык көрмөк. Бирок белгисиз себептерден улам тасма чоң экрандарга чыккан жок. Тасманын чыгуу датасы убактылуу гана жылып калдыбы же такыр эле чыкпай турган болдубу? Азырынча белгисиз. Аят 4. Бул тасманын биринчи бөлүгү мындан 15 жыл мурун 2010 жылы жарык көргөн. Тасманын идеясы Мухтар Атаналиевке таандык болсо, тасманын режиссеру белгилүү режиссер Эрнест Абдыжапаровдун уулу Санжар Абдыжапаров болгон. Ал эми башкы ролду болсо ошол маалда аты чыга элек белгисиз актер Азамат Арыков ойногон. Тасма бокс менен машыгып чоң турнирлерге катышып, келечектен көптү үмүттөндүргөн Али аттуу спортчунун жашоосу жөнүндө баяндайт. Албетте эркек адам өсүп, атак-даңкка жеткен сайын дардаңдап көп баштайт эмеспи? Али дагы ийгиликке жеткен сайын Кудай жолунан чыгып, ичкиликке алдырып, койдун терисин жабынган карышкырларды дос деп жүргөндүгү үчүн тагдырдын оор сыноосуна кабылат. Эгерде тасманы көрө электер болсо, видеонун түшүндүрмөсүнө ссылкасын калтырып коем. Азамат Арыков Аят тасмасынын биринчи бөлүгүндө башкы ролду гана ойносо, кийинки 2013 жана 2016 жылдары жарык көргөн Аят 2 жана Аят 3 тасмаларында режиссерлук креслону дагы ээлеген. Мына эми Аят 3 тасмасынан 9 жыл өткөн соң Азамат Арыков кайрадан чоң экрандарга кайтып келүүдө. Аят 4 тасмасы үстүбүздөгү жылдын 14 августунан баштап баардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Эгерде трейлерге таяна турган болсок, бул жолкусунда Али өзүнүн бир тууган иниси Жапардын маселелерин чечүү менен алек болот. Жапар дагы байкесинин жолун жолдоп бокс менен машыгып жүргөн спортчу кандайдыр бир себептерден улам наркотик менен бизнес кылган кримчөөлөгө аралашып калат. Эми Али өзүнүн инисин куткарып чыгабы же жокпу? Бул суроого жоопту 14 августтан баштап кинотеатрлардан таба аласыздар. Керексиң. Аталган тасмага баруу үчүн алдын ала бет арчаңарды даярдап алгыла. Анткени тасманын жаратуучулары кино сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, элди ыйлата турчу чыныгы драма тартуулаганы турат. Тасманын трейлерине таяна турган болсок, баш каармандын жубайы айыкпас өпкө дартына чалдыгып калат дагы баш каарман кичинекей кызы менен турмуштун оор сыноолоруна туруштук берип күрөшүп келет. Тасманын баш каармандарын Чоочун киши сериалынын жылдызы Саламат Калыбек уулу жана Көргүм келет От тасмалары менен жылдызы жанган Айсанат Эдигеева ойногон. Ал эми режиссерлук креслону болсо 46-түн тасмасында баш каарманды ойногон Сооронбек Тургун Маматов ээлеген. Айта кетчү нерсе, бул тасма Соорондун дебюттук тасмасы болуп эсептелбейт. Анткени буга чейин эле Соорон Вердикт аттуу тасма тартууга жетишкен. Бирок Вердикт тасмасы сентябрь айынын 2 жарымында чыга турганына байланыштуу бүгүнкү чыгарылышка кошкон жокмун. Ал эми Керексиң тасмасы 21 августтан баштап баардык кинотеатрларда. Кудай сактасын. Жакында эле бизге Апакай күйөө бала тасмасын тартуулаган бир чекит бир студиясы эми Кудай сактасын аттуу кинокомедиясын тартуулаганы турушат. Тасманын мазмуну жөнүндө кыскача түшүндүрө кетсем, эки кылмышкер мыйзам өкүлдөрүнөн качып келе жатышып мечитке жашынып калышат. Ошол мечиттеги таксырлар болсо эки кылмышкерди айылга атайын дин илимин жеткирүү үчүн келишкен күчтүү молдолор деп кабыл алышат дагы кызыктын баары мына ошондо башталат. Башкы ролдорду белгилүү актер Атай Өмүрбеков жана Тамашоу мектебинен чыккан Улан Эсенакунов аткарышкан. Ал эми тасманын режиссеру Фрунзе Production студиясынын сценаристтеринин бири Эрбол Тойгонбаев болгон. Тасманын биринчи тизерлери соц тармактарга чыгаар менен көптөгөн негативдүү комментарийге толуп кеткен. Алардын көпчүлүгү тасманын сапатына эмес, диндик комедия форматына айландырып, элди күлдүрүү максатында колдонуп жаткандыгы үчүн кыжыры кайнаган колдонуучулардын ой пикири эле. Мисалы, бир колдонуучу акыркы учурда динди фанат кылып көрсөткөн кинолор көп чыгып жатат десе, экинчиси башка кыларга иш жок болгонсуп дин жөнүндө кинону жөн эле койсоңор болмок деп жазып кеткен. Дагы бир колдонуучу силерге жин тамашабы, малдар деп катуу айтса, кийингиси дин менен ойной баштадыңар окшойт, бул туура эмес деп жумшак түшүндүрүүгө аракет кылган.
Ал эми жеке менин оюм боюнча алгач тасманы толук көрүп, кино жаратуучулардын айтайын деген ою кандай? Динди жамынган кылмышкерлер өз жазасын алабы? Тасманын динге канчалык залакасы тийиши мүмкүн экендигин көрүп, түшүнгөн соң гана кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу туура болсо керек деп ойлойм. Ал эми сиз урматтуу көрүүчү, мындай тематикадагы тасмага көз карашыңыз кандай? Өз оюңузду комментарийге калтыра кетиңиз. 28 августтан баштап Кудай сактасын тасмасы баардык кинотеатрларда. Карындаш 2 Агатай. Видеонун башында бир жумада бир эле эмес, кээде 2 тасма жарык көрүп калышы толук ыктымал деп бекер айткан эмесмин. Анткени Агатай тасмасы дагы Кудай сактасын тасмасы менен ат салышып бир күндө көрүүчүлөргө тартууланганы турат. 2024-жылдын жай айында чоң экрандарга Карындаш тасмасы тартууланганы эсиңизде болсо керек. Анда баш каармандардын бирин актриса жана блогер Адеми Бейшенбекова ойногон. Ал эми Самат Эркинбеков болсо баш каарманды ойноо менен эле чектелип калбастан, режиссерлук креслону дагы ээлеген. Тасма тууралуу кыскача айта кетсем, Адеми азыркы замандын кызы. Заманбап ой жүгүртөт. Күндө таң атпай чуркап ден соолугуна кам көрөт. Бирок ата-энесинин СССР убагынан бери сактап келген эски буюмдарын такыр жактыра бербейт. Анткени СССР убагын тарыхтын катасы деп эсептейт. Бир күнү Адеми кокустуктан улам дал ошол СССР дооруна түшүп калат дагы. Ата-энеси айтып жаткан доорду өз көзү менен көрүп, чыныгы сүйүүсүн жолуктуруп, аң сезими түп тамыры менен өзгөрөт. Тасма бир жыл мурун чоң хит болуп элдин сүймөнчүгүнө айланган. Ал эми тасманын саундтреги болгон Муңайба Адеми чыгармасы азыр деле той топурларда жаңырып турат. Ал эми Самат Эркинбековдун YouTube баракчасында бул клип 85 миллиондон ашуун көрүү топтоду. Мына эми Самат Эркинбеков аталган тасманын экинчи бөлүгүн көрүүчүлөргө тартуулаганы турат. Бирок бул таптакыр башка окуя, башка каармандар жана таптакыр башка доор. Элдин акчасын алдап өндүрүп, өзүнүн жыргалына коротуп көнүп калган Саматтын каарманы Атай бир күнү 17 кылымга түшүп калат дагы, кызыктын баары мына ошондо башталат. Агатай деп аталган тасма Карындаш тасмасынан кыйын чыгабы, же жаңы окуяны эл кабыл албай коёбу? 28 августтан баштап көрө жатарбыз. Ал эми силер достор, кайсыл тасманы көбүрөөк күтүп жатасыздар? Комментарийге жаза кеткиле. Эгерде чыгарылыш жакса, видеого лайк басып, каналга каттала кетүүнү унутпагыла. Сиздер менен KG Top 5 YouTube каналы болду. Көрүшкөнчө.